Асан Арыкбаев. Аудио уктуруу. Жаңы аңгеменин бет ачары. Көз жаш аңгемеси. Көркөм окуган Тайыр кызы Нургүл. Атым Аруке. Балалыгым Ош облусунун Тээ алыскы районунун Чакан кыштагында өткөн. Азыр Ошто жашайм. Жашым 30да. Учурда үй бүлөлүү 4 баланын энесимин. Тээ бала кезден эңсеген жумушумду сүйүп аткарам. Балким али агартуу айдыңында ат көтөргүз ишти жасабагандаймын. А бирок аракетим айланадагыларга айкын. Жаздын жамгыры акырын дыбырай жаап жатты. Жумуштан күндөгүдөн эртерээк чыгып, кас катар тигилген адам боюна жетип жетпеген арчаларды бойлой келаттым. Бул сапар негедир түк бүтпөгөн үй ишин ойлобой, көңүлүм кайдадыр алып учат. Оюм чаржайт. Уйгу-туйгу ойлорго чөмүлүп, жамгырдын кадимки маш потойдой бара-бара катуулаганында сезбей келем. Ээктен ылдый кулап түшкөн жамгырдын тамчысы көйнөгүмдүн жайык жакасынын четине тамчылап тийип, жылуу денеме жарымы бөлүнүп кеткенде гана бир чекитке токтолгондой болом. Анан кайра эле баш этеги билинбеген ойлор менен алпурушам. Балким обу жоктонуп, жааган жамгыр бүтүндөй жан дүйнөмдөгү киргилт ойлорду жууп кетсин. Куду сыйкырчынын таягындай жагдайга жараша күн тийген жердин күкүгү сымал миң кубулуп, миң өзгөргөн кейпибизди арулукка бөлөсүн. Пакизалыкка чакырсын деп, жаратканга жалбарып, ичимден шыбырап жаткандырмын. Кыскасы бүдөмүк. Ары бери баскан киши же кыйма-чийме каттаган машина менен деле ишим жок. Кол чатырымды болсо калтырыпмын. Кез-кез үнүмдү угулуп-угулбагандай таризде чыгарып, кыңылдап ырдап коем. Күтүлбөгөн жерден зуу өткөн оор жүк ташуучу унаадан чачыраганчыла суудан улам селдейип туруп калдым. Акмак десе, аста айдаса болбойбу? Деп жинденип баштадым. Жолчосунан тыкан тигилген көгүш көйнөгүмдүн булганган этегин сүлгү менен шаша-буша тазалап жатып, бир кол чатырды карманып, бири-бирине ийинин тийгизе кыналыша басып бараткан кыз жигитке көзүм түштү. Саамга аларга суктана жылмайып караганча, айрым сөздөрүн кулагым чалып өттү. 2-3 кадам арылаганда жигит кыздын колуна аста тартып бырс күлдү да: "Жипар, баягыда достор менен мырзанын үйүндө отурганда, кокусунан чоң класстын чоң муштуму баатыр адатынча кызуу келип, жеңил бийге бийлеп жаткан жерибизден кыз жигитине карабай оозунан агыт кирип, кара ит чыгып, ашата сөгүнүп киргенде, үйдөн атып чыгып, күнчыгыш тараптагы кашаатты көздөй жетелешип качканбыз. Коркконго кош көрүнөт болуп, арык бойлой тигилген тыт, майда тал теректерди коюу түндө куугун катары көргөнүбүз эсиңдеби?" деди. Аны тыңшай калган кыз эстегендей күлүп жатты. А мен көйнөгүмдү анчалык бийик эмес, орточо такалуу кара түстөгү туфлимди жакшылап тазаладым да, баштыгымды көтөрүп, жолумду уладым. Жол катары окуучулук кездеги ошол ары кызыктуу, ары өкүнүчтүү да болгон көз ирмемдерди бир четинен эстеп келаттым. Ооба, чындыгында улан класстын анчалык келишимдүү, сабактан жалаң бешке окуган баласы болбосо да, бир сырдуу, оор мүнөз жигит эле. Кийген кийими жупуну, бирок өзүнө куп жарашат. Беттегенин бербеген, айтканынан кайтпаган өжөр, тайман бастыгы оттой жанган көзүнөн көрүнүп турчу. Үй бүлөсүндө оокат ашы орто. Өкүнүчтүүсү атасы көбүрөөк ичет. Бардык бале ошондон башталбадыбы? Заматта ойлогонубуз ойрондолуп, астын үстүн болуп кетти. Биздин үй элден ал да канча обочуроок жайгашкан.
Кыштын күнү жоон санга дейре жеткен замбарлап жааган карда мектепке барбай деле калчубуз. Жиндин оюндай келген бурганактуу шамал карды учуруп, ой чуңкурдун баарын үйүп салат. Эшик ачырбай, терезени жарым жартылай бөгөп калган калың күрткүн тазалоо өзүнчө машакат. Кышы катаал, жайы салкын, жаратылышы ажайып кооз, көргөндүн көз жоосун алган чакан кыштагыбызда саналуу гана түтүн. Баары бири-бирин беш колдой таанышат. Күбүр-шүбүр эткен кеп, чай кайнамча желдей тарап, айылдын баарына маалым. Күн бою мал салды жайгарып койгондон кийин, тиги өрдөштөгү ачакей кеткен жолдун ортосунда чоң кичүү кыз баласына карабай айлан көчөк, алтын шакек, топ чапмай, көз таңмай, бекинбей жана башка оюндарды ойночубуз. Бирок азыр ойлосом, алакандай айылыбызда чоңдорубуз тургай биздей ойноок балдарга чейин байкедей уруу-уруу, кокту колот, жек жаат, жада калса ата-энесинин жүрүм-турумуна дейре карап, мамиле куруп бөлүнгөн экенбиз. Бир күнү демейдегидей топтолуп, түш оогон мезгилде Котур булактын оң тарабын көздөй кеткен айрылыш жолдун четинде жалгыз өскөн чоң жапайы алманын түбүндө алтын шакек ойноп жатканбыз. Карасам жанагы классташым уланга эч ким шакек салбайт. Атасы аракты көп ичет, алкаштын уулу, башка жактан жаңы көчүп келген келгиндер деди сыягы. Себеби аны көп жактырышпаганын эбак билчүмүн. Оюндан от чыгып, кичине кермур айтыша кеткенде көпчүлүк аны бөлүп иттей мазактачу. Оюн бүткөнү жатканда гана мага экинчи ирет кезек келди. Шакекти кең далылуу, колу шадылуу, мурду коңкойгон, жалпак бетинин сол тарабында элидей тыртыгы бар капкара жигит Тургунбайдан алар замат билген ырымды ырдай баштадым. Баары кулак төшөп угуп отурду. Бардар жашоодо чоңоюп, оюмду тартынбай билдирип, жакпаганды бетке айткан эркек мүнөз, эрке кыз болгонуманбы? Көпчүлүк ырымды маани берип угуп отурганы бир эсе ошондон болсо керек. Ырымдын соңунда колумдагыны четте элден жаман өтүгүнөн уялгансып, кысылып отурган уланга сунганда баары каткара шылдыңдап күлүп жиберди. Байдын кызы, болгондо да атасы мектепте директор болуп туруп, келип ушуга таштайбы? Карасаң, келгиндин катарыбызда отурганын, деп эки-экиден угуза айтышканын уккан уландын өңү кумсарып, ачуусу мурдунун учунда турду. Бирок аларга ооз ачпады. Келекелеп шылдың кылгандарды кыдырата тиктеп туруп, салмактуу ырдап кирди. Эх, чиркен, биздин күндөр кандай таттуу, бүгүндөн эртеңкиси ырахаттуу, де укулуктуу коңур үнү менен тоо жаңыртып, улам кайталанып тургандай туюлду. Муюп угуп, башкалардан бөтөнчө караганымды байкагандай, уланан сайын үнүн өктөм чыгарып, көз кырын мага карай салганча созолонтуп жатты. Мен үчүн кайталангыс ошол укмуш аваз, жылуу жүздөр маңдайга тартылган сүрөттөй көз алдымда. Күндөр өттү. Эмнегедир бассам турсам, уланды ойлоочу болдум. Тез-тез көргүм келе берет. Баягыдай тентек, каткырыкты калың салган тамашакөй кыз мелтиреп, мас немедей үнсөзсүз. Жүрөгүм опкоолжуп, дүкүдүк. Сүйүү жөргөмүштүн торуна окшош, кабылып калсаң кагалагандай калчайт, дегени чын белем. Ойлонуп түбүнө жете албайм. Канаттуу кыялдарым аскалуу тоолорду аралап, андан ары көк булуттуу асманда айланып жүргөндөй. Түн бир окумга чейин көз ирмебей аны эстеген эместеген. Акыркы күндөрү кеч күүгүмгө карабай, азыр көзгө учурай бекен деп, алардын тамынын жака белиндеги жайкалып аккан сууга көп барчу болдум. Бара-бара мендеги азапка салган аруу балалык тунук сезимге ал да арып алып, айласын алты кетиргенин
көз карашынан сезип, ичимден кудуңдап сүйүнөм. Буларды эстеп келатып, жолдун эки четинде оң келди коюлган күркөөлөрдүн жанына жеттим. Жамгыр кичине басаңдаган, токтоочу түрү жок. Ошентип ара чолодо жолугуп сүйлөшө баштадык. Ойлосом баарынан аспеттелип, үрч бушту бүктөлгөн шуурудай тизип, кирпиштей кынап, шөкөттөп жазган жигитимдин акыркы катындагы: сени сүйкүм, көзүңдү таппай жүрөм, түн уктабай бир орунга жатпай жүрөм, чырылдаган ашыктык кыйнап келет, чынын айтсам ааламга батпай жүрөм, келбетиңди бир көрүүгө зар болуп, кенен дүйнөм калды мага тар болуп, сүйүү сунсам кабыл алар бекенсиң, келчи мага бир өмүрлүк жар болуп, деген ырын кийин сезимдерим күч, жан дүйнөм алай дүлөй, башым маң. Улукбектин уланы Омор акенин кызы Аруке менен жүрөт имиш. Кайсы арына Арукени жактырды экен? Көрпөсүнө карап бутун сунуп, жылкысына карап ышкырбайбы экен? Тиги кыздын айылдыгы Актүп Кадыр абанын небересин тоготпой, жанагы жаманга жабышканы курусун, деп көрүнгөн жерде кеп боло баштадык. Класста баарынан кызганам. Жанына бир кыздын жанаша отурганын көрсөм, тим эле жаным чыгып кеткидей ызырынам. Керек болсо, кыштын күнү мектептен чыкканда жаңы жааган каарда баскан изин да кыздардан кызганчумун. Анда 11-класс элек. Жакын досум Медергүлдүн туулган күнү. Саат 7-ден калбай келем деп, апамды араң алдап дискотекага жөнөдүм. Классташтарымдын дээрлик баары келген. Татынакай кийинген, жарык жург этип алмашкан ар түрдүү жарык жалпыбызды өзгөчө сулуу, чырайлуу көрсөтүп турду. Бирок баары улан экөөбүзчөлүк бири-бирибизге сүйкүмдүү көрүнбөгөндөй сезилет. Кулак тундурган катуу шаңдуу музыкада кызуу бийлеп жаттык. Эбак түн кирип, саат чебеси 10-ду көрсөткөнүн караган киши жок. Кайдан жайдан музыка тык токтоп калды. Энең дурайын, койбойсуңбу тезирээк? Азыркыны повтор, давай, деп диджейди тилдеген немелер, жанагы бекерпоз чырпык башын сындырбаган, даңгаса, ичип алса кып-кызыл жинди, айылдын арыстаны болгон 3 жиндини байкабады, этибар бербеди. Заматта ыз-тызга түшүп, кыйкырып-бакырып качып чыктык. Эптеп беркилерге көрүнбөй кетип калыш. Үйүбүз маданият үйүнөн 3-4 чакырым жер. Колот аралап жетелешип качып баратабыз. Чилдей тараган классташтарымдын дайыны билинбейт. Энтигип чуркап баратып, тизе бою тушарлап жааган карда тайгаланып жыгылдым. Бутум ооруксунуп, дароо отура кеттик. Улан шашкалактап, карегимден айланып: "Алтыным, Аруке, жакшы элесиңби? Азыр мына" деп ооруган бутумду акырын ушалап кирди. Алыстан кандайдыр жарык чыкса, дароо кучакташа калып, карагандын кыркылган дүмүрүндөй чөчөйүп отура калабыз. Бир кезде айыл ичинин иттерин ырылдап үргөнү күчөдү. А көрсө, карышкыр кыштоого дайымкысындай жакындап келаткандай. Алмак-салмак даушы катуулап уулуганда, иттердин ийнине кире качып, канк-канк эткен үнү жоголгонсуп баратты. Айрымдар мылтыгын асманга тарсылдатып калды. Карышкыр улам-улам жакындан уулуйт. Жүрөгүм түшүп, оозума кептелди. Тилим күрмөөгө келбей, муунум калтырап, коркконумдан уланымды катуу кучактап алдым. Бир гана ага ишенип, ошол гана куткара алгандай. Ал калтаарып турса да, менин астымда өзүн ишенимдүү көрсөтүп: "Коркпо, садагам, коркпо, азыр өтүп кетет, бизге келе албайт. Жаныңда арыстаның турганда жакындай албайт. Мен сени үчүн", акырын шыбырап, титиреп турган жылуу илебимден өөп жиберди. Биз карышкырды бир саамга унутуп, ал мен анын бетинен назик сылап,
ички сезимдерибизди болушунча көз менен да сөз менен да айтып турдук. Эринге эрин чыпталыша эле калды. Махабаттын жалындуу аптабына магдырап, жылуу кучагынан жарым метр жылгым келбей турду. Кардын суугу, карышкырдын уулуганы, бутумдун ооруганы билинбейт, унутулган. Кызык, айрыкча жаңы кыз жигит болуп сүйлөшө баштаганда, бирибиздин колубуз экинчибизге тийип кетсе тарта калып, уялгандан кызарып тазарып, дене боюбузду майда калтырак басып, эжелеп эки сөздү айта албай жүрбөдүк беле. Эми такыр башка. Билбейм кайдан табылгансың сен мага, маңдайыма бүткөн жалгыз бакыттай. Биз экөөбүз эки сандай барабар, биз экөөбүз эки суудай бириккен деп акырын кулагыма шыбыраса, мен кошо кайталайм. Жылуу кучагына катуу кысып, алкымымдан жыттап, бетимден сүйүп, маңдайымдан сылап, карачы, заматта тым-тырс боло түшкөн ай нурундагы кышкы түн, жымыңдаган жылдыздар, батыштан соккон бет аймалаган суук шамал, тула боюн ак бубак басып, кооздукка бөлөнгөн ар кайсы жердеги четин карагайлар баары бизге суктанышат. Чалкыган мухитте бир чабак ургула дегенсиз. Биздин ак сүйүүбүзгө ортоктош, кыялыбызга канатташ, максатыбызга тилектеш. Мен сени чын жүрөктөн сүйөм. Күн нурунан жаралган керемет асыл жанымсың дегендечи. Кыскасы, ченеми жок, чексиз өмүрдө биз гана бактылуубуз. Жалгыз биз бир чекиттин ортосунда, бир жүрөктүн толтоосунда тургансыйбыз. Бир кишидей ишенимдебиз. Атам райондун билүү берүү тармагындагы беделдүү кишилердин бири болгондуктан кээде кызматтар менен үйгө келбей калчу. Апама баардык ишти тапшырып, катуу талап койгону көп болгон. Апам айылдын баягы баканооз жөө тумандарынан ушагайыңынанбы, же каалаба шопурдун уулу шопур, уурунун уулу ууру, алкаштын уулу алкаш деген тар түшүнүккө жетелегенденби, айтор улан менин сүйүүмө көлөкө түшүрүп тыюу сала баштады. Кокуй, айылыбыздын баарына шерменде кылдың. Бул кандай шермендечилик? Ушунча кеп сөзгө кылганың жетет. Атаң айылдын оозга алынган кишиси болсо, күйөө куруп калгансып, айланып келип алкашка келин кылып беремби? Алкаштын уулу сени багалат беле? Жетинбей, этегиң эки болбой жүрүп өтөсүң. Кой, кел жүрөбө. Токтот ары, махабат сахабатың жерге кирсин. Эртеңки келечегиңди ойлосоң боло. Сен окушуң керек. Жаш туруп сүйүүгө бале барбы? Экинчи ошонуңда атачу болбо. Менин айтканым айткан, дегеним деген. Менин көзүм тирүү экен, улуктун уулуна ыра көрбөйм, деп акыркы жолкусунда катуу эскертти. Ошол оор сөздөр жүрөгүмө сайылган жебе сындуу болду. Кычыраган кыштын сөөк какшаткан ызгарынан апамдын сөзү 1000 эсе суук, оор болду. Уландын Бишкекке кетиши, менин Ошко окушум чечилгендеги учурду элестетүү мүмкүн эмес. Күн түн бөлмөмдөн чыкпай, жаздыгымды сыга кучактап, шолоктоп ыйлагам. Бекеринен алыкул ырларында сүйүү деген сүйүү өтү деңизден деп ырдабаптыр. Кайран акын, сүйүү оюн эмес, жеп алчу тамак эмес, сүйүү машакаттуу азап экендигин, аптабынан артка чегинбей, таза тунук тута алган жан бактылуулуктун эң бийик сересиндеги жанаша учуп бараткан күгүчкөндөрдөй, каалгып бараткан ак булуттардай. Сүйүү эки жүрөктүн бир согушу, эки жандын биригиши, түбөлүк жан шериктик дебеген тура. Канчалык өзүмдү майда барат иш менен алаксытайын десем да, оюмдан улан кетпейт. Муунум бошоп, эчкирип ыйлаган. Көнөктөп аккан ар бир тамчы жашым экөөбүз өткөргөн эстен чыккыс күндөрдү эстетет. Ошентип Ошто окуп калдым.
аралыгыбыз алыстап, кол шилтеп кете бердиң, кош эми сүйүү багы деп ыйлап сыздап кала бердик. Жүгүргөндүк эмес, буйругандыкы болду. Оштук бир жигитке турмушка чыкмай болдум. Насип кылганын көрөбүз экен. Кантейин, эбепке себептечү эле тааныш тамырдын табыштырганынан улам насибибиз биригип калды. Махабат дегениң алдамчы, жүзү жок, ташпоор, кубулуп турган куу неме экенин чынбейм. Адилдиги болсо, тилке жараланып кеткен алсыз жүрөктөрдү кош кылмак деп тагдырга моюн сундум. Той белгиленип, чакыруу баарына берилди. Болжогон күн келип, той болоор алдында улан жолдошума чалып, Аруке сендик эмес, ал меники. Ортодон чыгып баарын ойрон кылдың. Ак сүйүүбүздү тебеледиң. Мейли, сүйгөнүмдүн көңүлүн кандайдыр таптың. Макулдугун алдың, бирок баары убактылуу, айласыздык. Эмне болгондо да аны бир учурда алып кетем. Ошондо кеч болуп калат, деп эсин эки кылды. Салт, жөрөлгөдөн аттап кетет белем. Ченеми өлчөсү сүйүү эмес, жөн гана кандайдыр жакшы көрүү, уят, намыс, ата-энемдин кийлигишүүсү деген ой баарын жеңди. Турмуш эл катары, тузу оор, наны таттуу мугалимдикте жолдошумда эмгектенет. Иши илгери, мени сыйлайт, жакшы көрөт, балдарыма өтө камкор, бирок ашыкча катуу кызганат. Түшүнбөйт. Менин көркөм дүйнөмдү жактырам. Чыгармачылыгымда сабаала учкум келет. Адамдар эркин жашабаса, дилиңдегини төгүлүп бере албаса, чын дилден дидарлашпаса, ички суулукту көргүбүз келбесе, омоктуу ойлорду, салмактуу сөздөрдү керектүү жерде айтуудан туш алып, чектелген мүмкүнчүлүктөн чыга албасак, капастагы куштан айырмабыз кайсы? Көп учурда мен жолдошум менен ушул маселеде кеп келишпейт, отубуз күйүшпөй калат. Ким менен турдуң, кимге чалып, эмне дедиң, каердесиң, кандай кийинип, эмнени ичтиң, андай баспа, тигиндей жүрбө, керек болсо жуткан абасына дейре кайра сурап, тынымсыз чектеп тургандардан. Миң чектебесин, кароолго албасын, аял затына ынсап бербесе кыйын. Куру намыстын күйүтү күч экенин билсек да, билмексен, көрсөк да көрмөксөн болуп жашайбыз. Эмнеге бир келген өмүрдө бири экинчисине азап берет? Башкалардын бактысына балта чабуудан ырахат алабы? Сүйүү кабат үйү, кымбат баадагы зер буюмдары, баасы асманды чапчыган автоунаасы, анан ата-энесинин кызмат орду буларга гана буйруганбы? Сүйүү ошончолук жүзү жок, жексур эмес. Анын баарын таш-талканын чыгарган биз өзүбүзбүз. Мына учурда уландын үй бүлөсү бузулду. Сандалып көрүнгөн жерде жүрөт. Жашоосу жарты, өксүк, арман. Турмуштун түйшүгү, жүгү жалгыздыкты басынтат. Чүнчүтөт, мүңгүрөтөт. Билем, эрки бош экен. Үй бүлөлүк чебен коргой албады дейсиңер. Бирок дайым болбосо да сааты келгенде бүт эстеп, жабыркаган жүрөгү кайрадан козголуп, эски жарасы ырбалып, жан дүйнөсүн өйүп турган өкүттө жашаган, сыртымдан күлүп, ичимден ыйлап турган аялдык бир күнчөлүк кайталангыс бакытты сезе билбеген супсак жашоодон Арукенин уландан айырмасы эмнеде? Ким күнөөлүү? Эси жок сүйүүбү? Жеркепеде жашасаң да, эркиңдеги күксөгөн, дилиңдеги самаганың, жан дүйнөңдөгү издегениң орундалса, ошол жеңиш, ошол бактылуу мүнөттөр, ошол аял затынын дегдегени эмеспи? Келгиле, эскичиликтин эссиз чактарын жоготолу, жөнү жок куру намыска алдырбайлы, тирүүлүктө түптүү болбогону менен уштуу болгон ушакчылыкты мокотолу, бакытты, сүйүүнү, материалдык байлыкка ченебейли, сүйүү деген ыйык сезимди кастарлайлы. Тандоо өзүбүздө болсун. Ар ким тунук махабаты үчүн күрөшсүн. Сүйүүдөгү бийиктикти көрө билсин. Тагдырдын сыноосунда майтарылбай, талпынуудан талбайлы.
ким болбосун бактылуу, таалайлуу болууга акысы бар да. Башкасын айтпаганда да атактуу Айтматов Жамилясында каш кайтып көрсөтүп атпайбы? Биз көпчүлүк учурда башкаларды ойлоп, өзүбүздү ойлобойбуз. Өзүбүздү сүйбөйбүз. Жалбырттаган отко өзүбүздү таштайбыз. Неге? Адам өзүнүн баркын, сүйүүсүн, жасаган эмгегин барктай билгенде гана башкаларга сабак, өзгөлөргө өрнөк боло алат. Учурдагыдай өгүз өлбөйт, араба сынбай жашасак болду деп күнүмдүк жашоого күйпөлөктөбөй келечекти карайлы. Түбөлүк өчпөс сүйүүнү, эңшерилбеген эсепсиз байлыкты ар ким өзү табат, өзү жок кылат. Адам тургай чымчыктын да уясы бузулбасын деген ойлор менен алпурушуп, баарын баштан аяк эстеп келатып, кандайча үйүмө келип калганымды билбейм. Төбөдө жамгыр токтогону менен көзүмдөн жашым токтой элек. Жолдошум кайсы күнү улан дагы жыр чыгарат, арукем кайсы күнү пикирлерибиздин бир жерден чыкпаган запкысынан кетип калат деп кооптонуп, коркуп жашайт. А мен дагы жылгаяктуу жашоодо канча жолу өтмүшүмдү эстейм, канча жолу уланымды эстейм, канча жолу сыздап сабырым суз тартат, али белгисиз. Балдардын күлкүсү, балдарымдын кубанычы бүтүн үй бүлөдө жашаган баарынан жогору. Бирок татыктуу түгөй тандоо, жолдош күтүү ал башка маселе.